Туугандар, мен сиздерге бир секрет айтып берейин. Ушуга амал кылсак, Кудай буйрса, үй бүлөдөгү ынтымак, үй бүлөдөгү мамиле жакшы болот деген жакшы ниетим бүтүм бар. Мисалы мына эркектерчи күнүгө эле келебиз, жумуштан башка жактан үйгө келатканда бирденке ала келебиз. Продукты же бир нерсе. 2 күндө бир, 3 күндө бир билбейм, ар ким ар кандай. Ошондо бир нерсе ала келатканда, мейли мисалы нан картошка болсун да, жубайга тапшырып берип атканда, ушу сен эстеп кетип ушуну алдым, сен эстеп кетип депчи, мисалы тамак, помидор, арбуз бирдеке алып келиңиз. Көпчүлүгүн өзүңүз эле жейсиз, бирок сени эстеп кетип, сени жакшы көрүп кетип, ушу келатып ушу ойдо деле жокпу, бирок сени жакшы көрүп кетип, нан эстеп кетип, нан алдым депчи элестетиңиз. Ушундай бир көңүлүн көтөргөндү билели да, же аялдар мына келатып, ушу сени эстеп кетип, мынакей пирожный ала келдим депчи, же каймак ала келдим, мисалы үчүн аялдар эркек арана таттууга жакыныраакпы, өзүңүз эле жейсиз көпчүлүгүнчү, бирок ушу сени эстеп кетип ала келдим деп отуруп чогуу жесеңер кандай машалла, үй бүлөдө ынтымак, мамиле жакшы болот да. Же болбосо мына атайын бир ушуга бир амал кылып колчу туугандар, бир мына сураныч, ушуга бир амал кылып кол. Эркек болсоңуз мына эркекке, аял болсоңуз аялдарга айтып атам баарыбызгачы. Бир кичинекей эле конфет, мына чоң эле албай эле коюңуз. Чоң подарканын кереги эле жок. Кичинекей бир конфет алып коюңуз, магазинге барып. Жаныбызда баардыгында эле магазин бар, туурабы? Өтө бир базарга барып бир нерсе издеп эле коюңуз. Биз мындай ушундай, Кудай сактасын, бирок именно могу шариятка ылайык келбеген туулган күн, башка 8 март ушундайларда бир базарлап, укмуш продукт алып көңүл көтөргөндү билебиз. Калган мисалы үчүн 364 күн уруш талашта өтүп калышы мүмкүн да. Андан көрө күнүгө эле көңүл көтөрө берели, базар-сазарга, магазинге барып, бир шоколад алып коюңуз, халал шоколад алып коюңуз, кичинекей эле конфет, ошону үйгө келип, мына жубайым деп эркектер келбей, сени эстеп кетип, 10 жылдан бери жашап отурбуз, 20-30 жылдан бери жашап отурбуз. 1 жыл болуп туруп, ар ким канча билбейм да, канчадан бери жашап ататчы. Айтып, мынакей сени эстеп кетип, ушу мага чыдаган ушу сен алтынсың да деп алып туруп өзүнө салып коюңуз. Же аялдар, ошол эле да, ушул эле ситуация. Ушу 10 жылдан бери жашап, ушу мага чыдаган сен эркек, ушу сен действительно эркек экенсиң деп алып оозуна салып коюңуз. Туугандар, буга амал кылыш кыйын болуп калышы мүмкүн кээ биркилерге, чынын айтканда. Неге дегенде, кээ биркилер мындай үй бүлө, бирок душмандай эле жашайт да. Баардыгыбыз амал кылалы туугандар, душман эмеспиз да. Үй бүлө, бала чака деген бар. Мындай бири-бирибизге мамиле жакшы болсун, бактылуулук жакшы келсин. Ал качан келет десе, амал кылсак экен да, туугандар, амал кылсак. Анан эркек характерин көрсөтүп, тиги аялын мындай көргүсү келбей эле, аялы жакпайт, же аялга эркеги жакпайт, ушинтип эле мындай жашоо болбойт туугандар. Жакшы бир амал кылып. Анан дагы бир секрет. Бири-бирибизге гүл бергенди үйрөнөлү. Макул, күнүгө гүл алып бере албайбыз, бирок жок деген интернет, мына WhatsApp, телефон баарыбызда бар, бирибизге гүл жөнөтүп коелу, жакшы сөздөр жөнөтүп коелу, жакшы жумсак, мына жумуштан келатып, мына ушуга сразу мына видеону көрөр менен амал кылыңыз, мынакей. Эркек болсоңуз аялыңызга гүл жөнөтүп коюңуз. Аял болсоңуз эркегиңизге, күйөөңүзгө гүл жөнөтүп коюңуз. Кандай сүйүп кала келсеңиз, мындай жөнөтө элек болсоңуз, буга чейин мындай нерсе кыла элек болсоңуз, мына кылып көрсөңүз, келгенде мындай күлүп бир мамиле башкача болуп калат да. Ошону кыскасы өзүбүздүн романтикабызды включать этели да. Анан бир сөзсүз айтып атпайм, муну эмнеге айтып атам? Бир оңой эле нерсе да, сөзсүз подарок алып келип анан көңүл көтөрбөй эле. Нан картошка алып келдиңиз, мына сен үчүн деп коюңуз. Бир кичинекей конфет берем, сен үчүн деп коюңуз. Гүл берип коюңуз сен үчүн деп. Сени жакшы көрөм деп жазып коюңуз, эчтеке болбойт, жакшы болот. Анан жаңы үйлөнгөндөр эле эмес, 30 жыл жашап аткандар, ортодо 50 жыл жашап койгондордон да. Ушундай туугандар, амал кылалы. Аллах таалам баарыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Баардыгыбыз бактылуу жашайлы, бактылуу бололу. Аллах таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Анан ушул видеону мынакей үй бүлөлүүлөргө, семейныйларга жөнөтүп коюңуздар. Аялдар болсо мына эркектерге жөнөтүп коюңуздар, күйөөлөрүңүздөргө бир намек болуп калсын. Эркектер аялдарга жөнөтүп коелу, ушуну угуп, ушундай нерсе амал кылсак болот экен. Анан мындай да, бири-бирибизге жөнөтүп коюп, анан WhatsApp'ты карап, качан мага гүл урутат болот экен деп күтүп отура бербейли. Баардыгыбыз дароо баштап, дароо амал кыла берели. Макулбу туугандар? Аллах таалам ыраазы болсун баардыгыбыздан. Жашоо жеңил, бактылуу жашасак болот. Өзүбүздүн колубузда да, өзүбүздүн колубузда. Баардыгыбыз аракет кылалы.